кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болуп жаткан урунтуу жаңылыктардын топтому. Студияда мен Култуна Мамасалиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү. Ашыкча чыгымдарды пайда кылган жөрөлгөлөр, Кыргыздын каада салттары талкууда. Ош Жапон борборунун жумуш чөйрөсү кеңейет, кызматташтыкты арттыруу багытында жаңы макулдашуулар жүрдү. Ийгиликке карай кадам семинары жаратманды жаштары өздөрүн өнүктүрүү менен алек. ОШМПнун магистрлери үчүн илимий усулдук семинар уюштурулуп, илимий жетекчилер маалыматтарды берүүдө. ЮСАИДтын окуу керемет долбоору окуу жайда ийгиликтүү ишке ашууда. Окутуучуларга усулдук жардамдарды көрсөтүү максатында усулдук семинар өткөрүлүүдө. 40 жаштан жогорку ОШМПнун агайлары шаардык мелдеште биринчи орунга ээ болду. Ашыкча каражатты чапчыган тояштар ысырапкорчулукка алып келген Кыргыздын айрым салттары талкуу жаратууда. Эл мүдөөсү ашыкча чыгымдан арылуу болсо да, ага байланыштуу аракеттей алсыз экени белгилүү. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргызстан элдеринин каада салттары, үрп-адаттары жана ырым-жырымдары боюнча иш-чара өткөрүлүп, талкуу жүрдү. Иш-чаранын жүрүшү боюнча алдыда баяндалат. Аталган саамалык президент Садыр Жапаровдун 24 февралда чыккан кыргызстандыктардын баарына колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат деген жарлыгына ылайык демилгеленип ишке ашты. Иш-чара Кыргызстан калкы ассамблеясынын Ош бөлүмү, Ош шаарынын мэриясы, Ажарлуу аялзат коомдук бирикмеси жана Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен биргеликте уюштурулду. Ага Ош шаарындагы ар улуттун өкүлдөрү, окутуучулар жана студенттер катышты. Ата-бабабыздын, Кыргыздын болобу, Өзбектин болобу, Тажиктин болобу, жакшынакай ата-бабалардан калган каада салтыбыз бар. Имандуу десең имандуу. Турмушка бир жакшы жөрөлгөлүү көрсөтө турган бир жакшы ата салтыбыз бар. Ушулардын баардыгын советтик доорунда, андан кийинки мына эгемендүүлүккө келгенден кийин өзүбүз бузуп алгандай болуп турабыз да. Демек кандай нерсе болбосун, ошол элдин нак эле сакталыш керек. Бирок аны бир ашыкча чыгымдар менен, ал чыгымдан кийин ошол үй бүлөдөгү бир проблемалардан чыкпашы керек. Ал ошол коомчулукка бир оор келбеген негизде гана жолго коюлуш керек деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм, бул чыгарылган жарлыкты түшүндүрүү иштери бардык жерлерде азыр жүргүзүлүп атат. Аны биздин жаштарыбыз дагы абдан туура кабыл алып, ал боюнча дагы мына коомчулуктагы пикирлерди көрүп атасыздар. Мен ойлойм, бул элибиз тарабынан бир чоң колдоого алынат. Кыргыз каадасынын бурмаланып, ашыкча чыгымдарды талап кылган жөрөлгөлөрү жана ысырапкорчулук боюнча талкуу жараткан саамалыкка улуттук жарманке коюлду. Окуу жайдын Кербен фольклордук ансамблинин аткаруусунда элдик күйлөр жана чыгармалар аткарылды. Иш-чаранын расмий бөлүгүн Ажарлуу аялзат коомдук бирикмесинин төрайымы Бурулай Ташполотова ачып берип, аталган бирикменин айымдары бешик тойдогу ысырапкорчулуктарды чагылдырылган сахналык көрүнүш тартуулашты. Элемне дейт деп жүрүп, балдарыбыздын бар дүйнөнүн төрт тарабына таркап кетишти. Намыс деп жүрүшүп, карызга батышты. Кредит алып үйлөнүп, кредит алып той кылышып, кредит алып машина алышып, андан аягын биз ойлонбой атабыз да. Андан кийин эмне болуп атат? Балдарыбыз талаалап кетти. Ден соолугунан ажырап анан кайтып атпайбы? Андан көрө ушундай курнабызды токтотуп, жашынакай кылып эле ата салтыбызды колдоп эле үйдө эле эмнеге үй салдык? Дагы ушу үйлөрдө ушундай жакшылыктарды өткөзөлү деп үй салганбыз. Бул жарлыкты биздин президентибиз
Садыр Нуркожоевич бир жолу түп тамырынан бери жок болуп кетсин деген максатты айткан жок. Бул жерде ашыкча чыгымдар же болбосо өздөрүнчө эле кааданы көбөйтүп алуу. Ошол каадаларды көбөйтүп олтуруп, адамдардын ортосунда социалдык абалына карабастан жарыш катарында элдердин жашоо турмушуна чоң зыян келтирип жаткандыгы маалым. Ошондуктан биз ушул жерде эң биринчи ушул интеллигенция деп, бул студенттер дагы интеллигенцияга кирет. Мына ошол студенттер менен, жаштар менен ушундай көйгөйдү чечүү максатында бул талкууну уюштуруудабыз. Талкуунун жүрүшүндө Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын Ош бөлүмүнүн төрагасы Балтагул Нурмбетов, Ош МПнун ректору Бекмырза Зуев, Ажарлуу Аялзат коомдук бирикмесинин мүчөсү Калыскан Акматова жана Ош шаардык этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдаманын жооптуу катчысы Бердукул Султановтор каада салттар тууралуу өз баяндамаларын жасашты. Катышуучулардын арасында да талкуунун алкагында суроолор берилип, тийиштүү адистер жооп берип, өз пикирлерин билдиришти. Айткандай, силер бүгүнкү күндүн интеллигенциясы, жаш муундар айыл эмес, жерлерге, Кыргызстандын булуң бурчунан келип отурган жаштар, силер жеткирсеңер ушундай үндү, ушул жабдыктын аткарылышы, ишке ашуусу силердин күчүңөр менен биз жеткире алабыз деп ойлоймун. Менин пикири эми беш кол тең эмес, баары ар кандай деп ойлойм. Кээ бирки жаштар бар, ошол бир күндүк тойну элге даңктуу кылып өткөргүсү келет. Кээ биркиси бар, ыйман жолунда ошол шариятты колдоп өткөргүсү келет. Мен деле ошол жакын гана бир туугандарымдын, жакын гана досторумдун тегерегинде өткөрөм деген оюм бар. Иш чаранын башкы максаты кыргыз элинин нукура салтын жоготпой, бирок ашыкча каражат талап кылган жөрөлгөлөрдү жоюу, ысырапкорчулукту алдын алуу менен жаштарды сарамжалдуулукка тарбиялоо болуп саналат. Жыйынтыгында бул саамалыкка өзгөчө чыгармачылык менен катышкан окуу жайдын жаратман чыгармачылык борбору, Кербен фольклордук тобу жана Ажарлуу Аялзат коомдук бирикмесинин мугалимдерине ассамблеянын ардак грамотасы, баалуу белектери тапшырылды. Адинай Абдрахман кызы, Эрнис Жаныбеков, Ош МП жаңылыктары. Ош Жапон борборундагы макулдашуулар, сүйлөшүүлөр жаңы иштерге өбөлгө түзөдү. Университеттин Ош Жапон борбору өз ишин кеңейтүү максатында япон тилин заманбап жаңы усул менен окутуу боюнча конференцияга катышты. Мында гуманитардык факультетинин деканы Нурбек Маткаримов, Ош Жапон борборунун башкы мүдүрү Жидегүл Мамашева Япониянын академиясы менен онлайн таанышышты. Япония менен байланышты бекемдеп, учурда жүрүп жаткан иштерди активдештирүү менен алдыда бир топ пландарды ишке ашырууга макулдашуулар болду. Кыргызстанда япон тилин үйрөнүүгө кызыктар болгон жарандар үчүн окууга шарт түзүп берүү максатында сүйлөшүүлөр жүрүп, ал үчүн эки тараптуу сунуштар айтылды. Окуу жай тарабынан атайын кааналар бөлүнүп берилсе, Япония керектүү жабдыктар менен камсыз кылып берерин белгиледи. Бул менен жаштарды Японияга окууга жана жумушка тартуу иштери алгылыктуу жүрүшүнө шарт түзүлөт. Учурда окуу жайдын аймактануу адистигинде окуп жаткан студенттерди практикага жөнөтүү иштери да каралат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин алдында түзүлгөн жаратман чыгармачылык борбору 10 жылдан бери ийгиликтүү иштерди жүзөгө ашырып келет. 2021 жылы расмий каттоодон өтүп, учурда борбор коомдук бирикме катары кызмат көрсөтүүдө. Кезинде жөн гана сабак өтүп, маданий иш-чараларда активдүүлүгү аныкталса, учурда топтун жумуш ареясы кеңейип, ар кандай долбоорлордун үстүндө иштеп, жана топтун ичиндеги клубтардын иш-аракети артууда. Борбордун иш-аракетине кабарчыбыз токтолот. Ар жуманын ишемби күнү жаратман чыгармачылык борбору үчүн эң маанилүү күндөрдүн катарын толуктайт. Ар дайым өз талимдерин, көндүмдөрүн өркүндөтүүнүн үстүндө алектенген борбордун Адамдыкка сапар дил маек сериясы үзгүлтүксүз жаштарга 10 жылдан бери турмуштук сабактарын өтүп келүүдө. Ар кандай тармактагы тажрыйбалуу, билимдүү жана белгилүү инсандар жаштарга тренинг өтүп, алардын келечекте мыкты инсан болуп тарбиялануусуна көпүрө болуп беришүүдө. Студенттерди ар тараптуу сугарып, чырпыктарды чынар кылып жетилтип жаткан устаттардын бири Зайнидин Момонов дил маектин тарыхына жана ишмердүүлүгүнө токтолду. Дээрлик 10 жылдан бери ар жуманын ишемби күндөрү уюштурулуп келген. Бул традицияга айланган сабак болуп саналды десем болот.
Буга чейин Жаратман чыгармачылык клубунда 3-4 президент иш алып барып аткан болсо, ушул 3-4 президент бири-бирине мына ушул сабакты үзгүлтүксүз алып кетүү жагын ар дайым бири-бирине жүктөп келишет. Канча өмүр мугалим болосуңар деген суроого дээрлик бир 90%, дээрлик 100% колдорун көтөрүп биз мугалим болобуз деген максатта колдорун көтөрүп атышат да. Бул деген сабак өтүү менен өздөрүнүн мугалимдикке дагы практикалык жактан даярдай алышат. Эң негизгиси эле ушул атап тургандай адамдыкка мүмкүн болушунча адамдарга мамиле, анан болгондо дагы адамдык мамилени үйрөнүп кетишет десем болот. Жаратмандын 300дөн ашуун мүчөлөрү бар. Жыл сайын катары кеңейип, жаштардын бул борборго болгон кызыгуусу күч. Табиятынан таланттуу, көзгө көрүнөр өнөрдү аркалаган азаматтар ушул топтун мүчөлөрү болуп жүрсө, учурда алдыңкы кызматтарды аркалап, арттагы муунду алдыга сүрөп келишет. Жаратман жаштарды ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Студенттердин айтымында бул топтун мүчөсү болуу сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү. Окуу жайдан алып жаткан билимдерин Жаратмандын тарбиясы менен толуктай тургандарын айтышат. Негизи бул сабак жашоодо тарбия жакка көп басым жасалган. Бул немеде жашоодо билим анан тарбия. Билимди бийик койгондо тарбияданчы жаңылышабыз да. Негизи тарбияны билимден бийик коюш керек. Тарбия болсо анан билим болот. Билимиң канчалык бийик болсо да тарбия болбосо бул жашоодо мындай адамгерчилик сапатың жок дегендей эле да. Ошондуктан 6-күнү сөзсүз келем. Борбордун иши сабак менен гана чектелбейт. Студенттердин талантын такшалтып, чыгармачылыгын өстүрүү максатында бир канча багытта иш алып барып, мында Дүбүрт Тадаби клубу, Тирек колоночулар клубу сыяктуу чакан клубтар түзүлгөн. Бир канча шаардык, облустук, республикалык билим таймаштарынын жеңүүчүсү аталган билим кемеси командасы да аталган топто түзүлүп чыккан. Борбордун маданий чөйрөсү да, интеллектуалдык деңгээли да жылдан жылга бекемделип, учурда студенттер өз ара семинар өтүп, бирин-бири өнүктүрүүнүн үстүндө иштешүүдө. Сабак өтүү менен гана чектебестен биз студенттерибизди ар тараптуу өсүп өнүгүүсүнө, ар тараптуу болуп калыптаныш үчүн биз студенттерибизге атайын ушул ар жуманын 3-күндөрү ийгиликке карай кадам деген семинар тренинг баштаганбыз. Семинар тренингде биздин студенттерибиз эң биринчи алгачкы саатында китеп окушат, 1 саат китеп окуп, андан соң ошол өздөрүнүн түзүлгөн командалар менен сабак өтүшөт. Ал жерде сабак өткөндөн кийин ошол жердеги окуган китеп боюнча талкуулашып, анан интеллектуалдык оюндар, тазалык акцияларына чыгып атышат, спорттук иш-чараларда, шаардык окуу жайын деңгээлинде өткөрүлгөн маданият массалык же болбосо ошондой спорт жаатында иш-чараларда бүгүнкү күндө өз активдүүлүгүн көрсөткүлө десек биз жаңылышпайбыз. Жаштардын билим алууга болгон кызыгуусун арттыруу жана өз келечегин курууда чыгармачыл топтордун коомдогу орду чоң. Ошондуктан окуу жайдын жетекчилиги тарабынан борборго ар дайым колдоо көрсөтүлүп, алар сунуштаган маселелерди чечип берип, керектүү каражаттар менен камсыз кылып келет. Дал ушундай колдоонун натыйжасы менен борбордун алдыга койгон пландары чоң экенин жетекчиси белгилеп өттү. Буюрса алдыга биз чоң пландарды койдук. Атайын биз ушул окуу жай тарабынан кана алып, ошол жерде биз Жаратмандын ошол жерде тигүү цехин ачып атабыз. Буюрса биздин машинкаларыбыз жакында келет. Ошол жерде биздин Жаратмандын Тирек кол өнөрчүлөр клубунун атайын ошол кыздарын бүгүнкү күнгө чейин көрсөткөн көргөзмөлөрдү ошолорду көрүп биздин окуу жай тарабынан колдоо болуп, тигүү цехи, андан кийин биздин ошол чоң бөлүнгөн канабызда биз атайын ошол семинар тренингтерибизди атайын Жаратманды өзүнчө бир ошол жерге борбор катары ачууну пландап, бир адамдан бир китеп долбоорун бүгүнкү күндө биз жарыя кылдык. Буюрса китептер чогулуп баштады. Буюрса ошол жерге Жаратмандын библиотекасын, Жаратмандын ошол жердеги чеберканасын, Жаратмандын атайын бир чоң борборун ачабыз деп алдыга план кылдык. Окуу жайдын магистрлери үчүн илимий усулдук семинарлар уюштурулуп, мында магистрлер окумуштуулардан сабак алышууда. Комиссия ошол авторитет менен тартышып, ошонун негизинде сиздерден суроо берет. Илим изилдөөнүн актуалдуулугу канчалык деңгээлде экендигин баа берет. Семинар илимий макалаларды жана илимий диссертацияны жазуунун эрежелери жана талаптары аталышында болуп, ал окуу жайдын магистратура бөлүмү жана табияттануу факультети тарабынан ишке ашты. Семинардын жүрүшүндө химия илимдеринин кандидаты доцент Анарбай Бабеков илимий баяндама жасап, магистрдык диссертация, илимий макаланы жазуунун эрежелери, талаптары боюнча тааныштырды. Ошондой эле илимий иштин темасы, структурасы, максаты, милдеттери жана эксперименталдык материалдарды колдонуунун
долбоорунун ыкмалары боюнча маалыматтар айтылды. Диссертация жазуудагы жалпы эрежелер талкууланып, катышуучулар тарабынан берилген бир топ суроолорго илимий жетекчи жооп берип, магистрлердин мыкты жана актуалдуу макала жазарына чоң өбөлгө жаратууда. Эгер мисалы мен эки аспирант, магистрантым болсо, же 3 магистрантым болсо, анын темалары башка-башка. Бирок область научных интересов направлениясы бир. Мисалы өсүмдүктөрдү айтып атпайбы? Өсүмдүктөрдүн дары-дармек өсүмдүктөрдүн химиялык составын изилдөө болуп атат да. Бирөөсү бир башка өсүмдүктү, экинчиси башка өсүмдүктү изилдеш мүмкүн. Ошого сактоосто болсо болот. Усулдук семинарлардын өтөөсү менен магистрлердин илимий түшүнүктөрү кеңейип, диссертация коргоого жетиштүү билимди камсыздоо маселеси жолго коюлууда. Иш-чаранын соңунда уюштуруу тобу тарабынан катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Окуу жайдын башталгыч мектепке чейинки билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы тарабынан ЮСАИДтын окуу керемет долбоорунун алкагында усулчуларга жана студенттерге практикалык семинар өткөрүлдү. Саамалык түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын башталгыч класстарда предметтерди окутууда колдонуу деген аталышта болуп, семинарды кафедранын окумуштуулары жана окуу керемет долбоорунун трейнерлери өтүшүп, катышуучуларга долбоордун стратегиялары жана практикалык семинарды өтүүнүн ыкмалары боюнча бир топ маалыматтарды беришти. Белгилей кетсек, ошентипде ЮСАИДтын окуу керемет долбоорунун улуттук трейнерлери жалпы орто жана жогорку билим берүүчү мекемелер менен тыгыз иш алып барып келет. Долбоордун планына ылайык университеттин өзүндө да кезек-кезеги менен семинарлар уюштурулуп, жалпы билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы ишке ашууда. ЮСАИДтын окуу керемет долбоору Кыргызстанда башталгыч мектептердеги 300 000 окуучунун математика жана окуу сабактары боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган. Долбоор Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырылып жатат. Окутуучулардын билими окуу жайда билим алып жаткан адистердин даярдалышына ачкыч. Андыктан окутуучуларга усулдук жардам көрсөтүү, билимдерин өркүндөтүү максатында өзгөлтүксүз иш-чараларды уюштуруу максаттуу аракет. Университеттин аккредитация жана билим берүүнүн сапаты бөлүмү Кыргыз Россия факультети менен биргеликте усулдук семинарларды уюштурууда. Кененирээк алдыда көрсөтүлөт. 2021-2022 окуу жылынын башында аккредитация жана билим берүүнүн сапаты бөлүмү тарабынан жаш окутуучуларга усулдук жардам көрсөтүү максатында семинар уюштуруу сунушталган. Алгач ар бир факультеттин окуу усулдук кеңештеринин төрайымдары менен биргеликте график түзүлүп, жыл башынан бери кезектешип факультет жамааттары семинар уюштуруп келет. Мына ошол сабактын конспектиси мугалимдин максатка жетүүдөгү жол картасынын ролун аткарат. Туурабы? Бул ирет иш-чараны Кыргыз Россия факультетинин окутуучулары улантты. Интерактивдүү окутуунун усулдук ыкмалары, 2 бөлүктүү күндөлүк усулун колдонуу темалары боюнча маалыматтар берилип, практикалык көнүгүүлөр да аткарылды. Иш-чараны уюштуруу тобунун мүчөсү Жээнкүл Бекназарова семинардын жүрүшү улам кызып, окутуучулардын катышуу деңгээли жогорулап, ар бир өткөрүлгөн семинар активдешип баратканын белгилейт. Жаш окутуучуларга усулдук жардам иретинде ушул семинар уюштурулган. Жакшы жыйынтык көрсөтүп атат да. Ошол мезгилде катышуу бир аз пассивдүүрөөк болсо, азыр ошол активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окутуучулардын билимин өркүндөтүүгө багытталган саамалыктар байма-бай өткөрүлүп келет. Жана буга байланыштуу иш-чаранын өтүүсүнө жетекчилик тарабынан тапшырмалар берилип турат. Окутуучулардын сунушу менен лекторлор, тренер окутуучулар сырттан да чакырылып, өздөрүнө керектүү билимди алууга мүмкүнчүлүктөр экенин. Сыймык Алтынбеков, Рустам Батырбеков, ОШМП жаңылыктары. Ден соолук 2022 спартакиадасы жогорку жана орто окуу жайлар ортосунда өткөрүлдү. Дене тарбия жана спортту өнүктүрүү, сергек жашоого үндөө максатында уюштурулуп жаткан иш-чарада окуу жайдын 40 жаштан жогорку агайлары баш байгени багындырышты.
Универсиаданы уюштуруу жана өткөрүү иш-чарасын спорттук массалык иш-чараларды өнүктүрүү жана жаштар менен иштөө боюнча жаштык дирекциясы жетектеп Ош шаарындагы окуу жайлар ортосунда өткөрдү. Ага Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин агайлар командасы да катышып, волейбол оюнунда биринчи орунга ээ болушту. Бул менен бирге окутуучу жекелердин командасы да мыкты оюн көрсөтүп, 3-чү орунду ээлешти. Мелдештин уюштуруу деңгээли жана катышуучулардын даярдыгы оюндун жогорку маанайда өтүүсүнө өбөлгө түздү. Спартакиада 22 жаштан 40 жашка чейинкилер жана 40 жаштан жогоркулар ортосунда болуп, мында волейбол, стол тенниси, стритбол, футбол оюндары өткөрүлдү. Бүгүнкү берүүбүздү мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Окуу жайдагы болуп жаткан дагы башка кабарлар тууралуу Ошемпунун YouTube каналы жана социалдык баракчалардан кененирээк көрсөңүздөр болот. Кызматта мен Култнай Мамасалиева болдум. Алдыда берүү Доор инсаны түрмөгү менен уланмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз алдыбызда сахна, көчөгө ачылып бир башкача турмуш башталат. Ошол вакыттан тарта спектакль каармандары менен кошо кайгырып, кошо кубанып, чыгармага сүңгүп киребиз. Кагазга жазылган окуяны сахнада жандуу аткарганда да майын чыгарып, көрөрмандарды спектакль талаасына алып кирүү ар биринин колунан келе бербесе керек. Ал эми Бакен Кыдыкеева менен ар бир чыгарма, спектакль көркүнө чыгып турчу. Келбеттүү, таланттуу, ары сүрдүү айым өмүрүн театр сахнасында өткөрүп, өлчөмбөгөн эмгек жараткан сахнаханышасы Доор инсаны түрмөгүнүн кезектеги каарманы болмокчу. Бир вакытта көзүм эле эмнегедир мындай жумулуп баратат. А бирок ошонун ичинде жүргөн сүймүн да, ушул иш токтотпосо экен деп көзүмдү агышынан албай, акырын кетенчиктеп жүрүп отуруп, чийге жетип, чийден экини мындай жулуп алып, эки бөлүп, анан тишиме мамынтып туруп көзүмө мынтип сайып койдум. Актриса 1923 жылы 20 октябрда Чүй облусунун Төкөлдөш айылында төрөлгөн. Орто мектепте 7 класста аяктагандан соң окуусун 1936 жылы Фрунзе шаарындагы Кыргызстан жаш көрүүчүлөр театрында улаткан. Бул театр учурда Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар жана жаш көрүүчүлөр мамлекеттик театры аталып калган. Чыгармачылык жолун эрте баштап сахнага 13 жашында чыгып, Лопе де Веганын Койлуу булак драмасында Лауренциянын ролун аткарган. Кино жаатында биринчилерден болуп, Кыргыздын алгачкы толук метраждуу Салтанат тасмасында башкы роль жаратып, мындан ары чыгармачылык дүйнөсү өнүгүп, өрчүп, зор эмгектер жүзүн ачкан. Ал мектепти бүткөндөн кийин ата-энесине айтпай эле театрга кирип алат. Бирок атасага каршы чыгып, Кыдыкеева ал жактан чыгуу үчүн арыз жазып, жумушка барса, жаңы роль сунушташат. Тагдырдын жазмышына баш ийген болочоктогу атактуу актриса эч кимге билгизбей сахнага чыгып, ролду майын чыгара аткарат. Андан соң атасы кызынын таланты тууралуу гезет бетинен окуп, ага чыгармачылык менен алектенүүгө макулдук берет.
Ошондон тарта ал кызынын туруктуу күйөрманы болуп, өмүрүнүн аягына чейин ар бир жаңы спектаклини гүл көтөрүп барууну адат кылып алган экен. Бакен айым аябагандай шайыр, шар адам болчу. Оюндагысын жашырбай ачык эле айта салган жайы бар эле. Өзгөчө касиети өзүнүн жаңылыштыгын мойнуна алып калганында. Шарт сөйлөп, бетке айтып, тайманбас мүнөздүү болчу. Театрда бирөөнүн жасалма ойноп жатканын таптакыр жактырчу эмес деп замандаштары эскеришет. Бакен Кыдыкеев аткарган ролду эч ким кайталай албайт. Сахна жылдызы театр менен кинодо жүздөгөн образдарды жараткан. Мисалга Саманчынын жолундагы Толгон айдын, Караш-караш окуясындагы Хадичанын образы азыр дагы калың журттун эсинде. Аны алгачкы деп аташкан. Анткени актриса алгачкылардан болуп, Шекспирдин чыгармаларындагы айымдардын ролдорун жана башка дүйнөлүк пьесалардын авторлорунун чыгармаларын биринчилерден болуп кыргыз сахнасына алып чыккан. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы бетме-бет спектаклине да биринчилерден болуп Сейденин ролун жаратып жүргөн. Кыдыкеева театрга келгенде чымындын учканы да угулуп турчу. Театрдагы ызы-чуу башталмандыкты таптакыр жактырчу эмес. Театр бул маданияттын храмы деп ага аяр, өзгөчө мамиле жасачу. Эми таланты ташкындаган, сыртынан телегейи тегиз көрүнгөн менен Кыдыкееванын сахна артындагы жашоосу ого эле оор болгон дешет. Аны театрдан 2 жолу чыгарышкан. Анткени театрдын артисттери таланты менен жолубузду тосоп дештеби 60-жылдары театрдан чыгарып, ал учурда Бакен айым кинодо жүрүп, кайра министрдин буйругу менен театрга кайтып кабыл алынган. Кийин да күйлүү, күчтүү ролдорду жараталар кезинде пенсияга узатып коюшкан. Актриса орто жолдо калып, эмгегине тиешелүү баа берилген эмес. Бирок ага карабай, өмүрүнүн акыркы күндөрүн дагы театрда өткөргөн. Бакен Кыдыкеева бир гана Кыргызстанда эмес, аны кошуна өзбек, казак киностудияларында байма-бай чакырып турушкан. Анын 2 уулу бар. Алардын бири апасынын жолуна түшүп, музыка жаатында эмгектенет. Уулжан көрүнүп атабы? Ал тоого чыгып баратат. Эмичи? Кербенге жетип калды. Апа. Кайрылып карадыбы? Актриса өз эмгеги менен 1947-жылы Кыргыз СССР-ын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз СССР-ын эл артисти, 1970-жылы СССР эл артисти наамдарын алган. Жана Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз СССР мамлекеттик сыйлыгына да татып, 1977-жылы Бүткүл Союздук кинофестивалынын актерлук жумушу үчүн байке номинациясынын лауреаты болгон. Ленин ордени жана көптөгөн медаль сыйлыктардын ээси аталган. Кыргыздын Карлыгач актрисасы 1994-жылдын 15-январында 70 жаш курагында жол кырсыгынан көз жумган. Театрды улуттук деңгээлге жеткирген ыйык адамдардын бири аталган Бакен айым. Алида элдин элесинде эскерилип, театр, кино жаатында сөз козголсо Кыдыкеевадан башталат. Балким, Бакендей алдуу актрисалар бүгүн болгондо кыргыз кино театры жааты алда канча бийик тепкичтерге көтөрүлмөк беле. Кезинде айланасынан көрө албаган жандар четтен табылса да, бүгүн аны аялуу, алкуу жана талантына таазим иретинде гана эскеришет. Өмүрдүн баалуулугу, барктуулугу дал ушундай ажарлуу, таланттуу инсандардын артында калган изи, эмгеги менен бааланат. Өлгөндөр даңкталмайынча, тирүүлөр баркталбайт.